Быйылкыны неге төгелексиз аксакал? Биринчи сентябрда кийин штраф салынып калат. Биринчиге чейин, Ооба. Ол төлөп коебуз. Жалал Абад шаардык мамлекеттик салык кызматы майы кызматкерлери менен биргеликте жүргүзгөн рейдтин жүрүшүндө көпчүлүк айдоочулар үстүбүздөгү жылга транспорт каражаттары үчүн салык төлөбөгөндүгү ачыкталды. Албетте алардын арасында мыйзам сыйлагандары да бар. Убактысы келгенде төлөп турам налогторун. Анан башка да водительдерге эмне демекчимин, ошо постоянно убагында төлөп налогторун жакшы болот да өздөрүнө эле. Мамлекеттик салык кызматы 1 сентябрга чейин учурдагы салык мезгили үчүн транспорт каражатынан салык боюнча маалыматтык эсепти толтуруп салык органына тапшыруу керектигин эскертет. Жана бул багытта айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин да колго алышкан. Бүгүнкү рейдте эскертүү иретинде гана жүргүзүлүүдө. Жалал Абад шаарында транспорт салыгына каттоого тургандардын эсеби 10.212 болуп катталган. Анын ичинен бүгүнкү күнгө салыгын төлөгөндөр 6.700 салыгын төлөдү. Калгандарын ушу 1 сентябрга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, төлөгөнгө аракет кылдырабыз. 2022 жылдын эскертилген салык кызматы тарабынан жана Жалал Абад шаардык жол коопсуздук кызматы менен биргеликте рейд жүрүп жатат. 1 сентябрдан тарта эскертүүлөр берилет, штрафтар жазылат. Салык кызматына жардам берип келатабыз. Маалыматка ылайык, салык төлөгөнгө чейин мүлк ээлери транспорт каражаттарына мүлк салыгы боюнча маалыматтык эсеп формасын тапшырышы шарт. Аны менен катар маалыматтык эсепти электрондук түрдө салык чекит KG жеке кабинети аркылуу же салык органына баруу менен кагаз түрүндө тапшырса да болот. Белгилей кетсек, маалыматтык эсепти өз убагында бербегендиги үчүн мүлк ээсине административдик айып каралган. Улкан Кожоева, Жанзак Нурдавлетов, жаңылыктар үчүн.